мүмкүн мен азыркы илимдүү билимдүүлөргө ушул өзүн издеп жүргөндөргө бир аз айтсам, мисалы бизде өтө эле аябай окуп, тээ жагын казып, ушул нерсе программа туура, ушул эле ушундай мыйзам аткарылат дегендер бар. Бирок анын деле кыргызга кереги жок. Деги бүт нерсени окуп изденип деле кереги жок. Кыргыз жөн эле өзүн таанып, өзүнүн табиятына кайтып, табигый жүрүш турушуна пайдаланса эле бул баардык нерсе ордуна түшөт. Анан мисалы ошол 14 кылым мурдагы daarатты түшүндүрүп, анан мынтсең анан күнөө, анан ал кереги жок. Ал маалда адамдар өздүк гигиенаны билген эмес. Керек болсо ошо дененин туура жуунууну да билген эмес. Ал эми азыр жуунмак турсун бизге мисалга кандай средстволор бар, кандай ошол дененин кам көрүүнүн жолдору бар. Мисалга азыр ушунчалык жетишип атпайбы технология, космоско учуп аткандай эле космосту издеп атышат. Космосто эчтеке жок, баардыгы өзүбүз эле жанагы бир эме турист, по-моему, бир эмеден сураган го. О чем ты мечтаешь десе, ни о чем дейт. Анан аса күлөт да, мен да ушуну каалайм депчи. Ошол сыяктуу ал эми карап турса жашоосу ордунда, дени соо, эми өтүп атат жайбаракат, нерсеси бар. Эми ошого топок кылып, тоба кылып эле жашап атпайбы? Ошол сыяктуу бизге деле азыр көп нерсени казып, шашып, анан ушул эле туура дегендин кереги жок. Сен жөн эле адам болчу. Кечке эле жуунуп, таранып эле анан бирөөнү кара санаганда не пайда? Андан көрө какач болуп туруп, жаркырап жайнап турсаң, мына ошол. Анткени жакшылап биз эми изденип жүргөндөн кийин билесиң да, мисалы христианствода айтат да, сен денең кир эмес дейт, даже какач болсо дагы дейт. Көйнөктөрүң кир эмес, жыртылса дагы сенин таза жарыгың керек дейт. Жан дүйнөңдүн тазалыгы керек дейт да. Душа депчи аларда. А бизде болсо даарат ала беришиң керек, таптаза бол. Анан ислам дининде эми момун мусулманбыз, биз Кудайдын кулубуз дейт. Анда момун бол, вообще кул бол, таптакыр оюң айтпа. Кул деген теги оюн айткан укугу жок. Ал деген башын көтөрүп дагы сүйлөбөш керек. Ал только ушул тамак жегенди гана, анан приказ аткарганды гана билиш керек. Кул деген ошондой. Ошон үчүн биз Кудайдын кулдары эмес, биз Кудайдын уулдарыбыз деп, биз Кудайдын кулунубуз деп кыргыз эли өзүн көккө теңеп, өзүнүн жан дүйнөсүн бийиктетип, кенен ой, терең ой жүгүрткөн да. Анан жуунуп таранып алып эле аппак болуп, аппак оронуп алып, анан сен карасың, анан менин намазым өттү, мен азыр ажылыкка сапарга барсам бейишке туура эме алдым деп деле кереги жок. Бейиш ар бирибиздин ички дүйнөбүз, бейиш биздин энебиз, бейиш ата энебиз, жаныбыз, жакыныбыз, мекенибиз, тынчтыгы, бул баардык нерсе бейиш. Бүт жактан издесек болот. Анан экинчиси ошентип өздөрүнүн оюн бейиш кылыш керек аларчы. Өздөрүнүн оюн тазалаш керек, сөзүн тазалаш керек. Менден ошол улуу сөздөр чыгып атабы? Мен ошол өзүмдүн эмоциямды өзүмдү жеңдимби? Мен баладай кыялым барбы? Мисалга аруу таза убагында жарк этип күлүп, кайра түңүлүп, мындайча айтканда ыйлап, ошол баладай кыялга өтө алдымбы депчи. Мына табигый деген ошол. Учурунда бала ошондой го. Заматта күлөт, заматта ыйлайт. Аны азыркы немесин азыр унутат. Ал пландабайт, мисалы. Эми ооба пландоо бул жанагы биздин коомубуздагы эми жүрүм турум, үй жай куруу, ушундай бир жашоону жеңилдетүү эле социалдык жактагы керектүү. Ал эми өзүбүздүн жан дүйнөбүз жагыбызга бул жөнөкөйлүк эле керектүү. Табигыйлык эле болушун сүйлөйлү. Анан мындай китепте мындай, анан мындай неме генетикага такалдык, минттик, антик деп деле кереги жок да. Бул эми өзүбүздүн каныбызда, сөөгүбүздө, өзөгүбүздө болгондон кийин бир күнү болбосо бир күнү ойгонот, толгонот. Улуу ойлор, айсыл ойлор байырылайт. Же болбосо ошондой жөнөкөй бойдон эле өтүп кетесиз. Мисалы, анын деле казып деле кереги жок. Ошон үчүн айтарым, бизге
негизи эле ошол эле ордубузга эле кайтуу, жөнөкөйлүк эле, адамдык эле ордубузга кайтуу, адам эле болчу. Кошунаң менен кеңеш, кандайсың деп эки жагыңа сураш, алдыңа чыккан адамга ыраазычылык айт, сураш, жашооңдо ишиңди кыл, керектүү илимиңди оку, окугуң келсе укта дегендей, анан бүт нерсени мындай безилдеп, безге сайгандай болуп эмес, Кудайга ошол баюулук, жөнөкөйлүк гана керек. Кудай ошон үчүн айтып атпайбы, мага силерден дагы 12 жашка чейинки балдардын жарыгы керек деп. Демек биздин күнү түнү мээнет кылып, анан бир күнү банкрот болуп отурат, анан бир күнү алдырып үйрүп атат, күйүп кетип атат, мисалы, ошол бекер эмес да. Демек сенин ошол дене материалдык жаныңын азыгын албай атып, жаныңды байытып, тынчтанта албай атып, тияктан көбөйтүп алганың үчүн анан немеси таразасы бар да, алып коет да. Ошон үчүн биз айтат го, 40 градуста эшикте иштесек, ата тегибиз 60 градуста күйүп кетет депчи. Эми баласына баары ооруйт да, ошол сыяктуу бизде деле жанды өтө эле эми илгеркилер ушундай касиеттүү болгон экен. Алар жанын өтө деле болгону кыйынчылык аларда болгон, аларда жер талашуу менен согуш болуп турганда, түшүнүк болуп мындай дипломатиялык нерселер болгон эмес да. Ошол согушта кыргын сүргүн болгондуктан анан аларга күч, баатырдык керек болуп коргошкон. Негизгиси аларда азыгы үчүн бири-биринин бизнесин тартып алуу, бири-биринин эмесине көз артуу деген түшүнүк болгон эмес да. Ошон үчүн алар оңой эле мындай жашаган, мисалы, жер эненин боорун чийбейли деп, керек болсо ушул жанагы кичине гана чийип, айдабай дегенде, таруу сейип, ошону гана алып, анан этти азык кылып алып, ошону гана пайдаланган. Ошол аз эле нерсеге мындайча айтканда тойгон. Анткени алардын жан дүйнөсү бийик, азык күчтүү болгондо дененин азыгын азыр бирге окшоп чөмөнүн түрүн, салаттардын түрүн, тамак аштын түрүн жеген эмес да. Ошол аз гана кубаттуу азыктар менен азыктанып, өзүнүн кубатында бекем жүргөн. Ошон үчүн азыр биз эмне кылып атабыз? Биз эмнени гана казбай атабыз? Жерди, жер энени, жердин дагы өзүнүн мындай жандуу экенин билбей эле канчалаган оюп казып, болушунча жерлерди казып, оюп, каалагандай жашоо жүрүп атабыз да. Мен жашоого келдим, мен өзүм билем, мен өзүм жашашым керек деген ойдо эле жашап атабыз. Бул менин жашоом, бул мен жашайм, мен жалгыз, мен башка жашабайм, бул акыркы жашашым дегендей кылып мамиле кылып атабыз да. Бирок биздин дагы салтыбызга салынган, улуу күч тескеп турган мыйзамыбыз бар экенин унутуп карап атпайбызбы? Ошон үчүн айтарым, өтө эле көп нерсени башыбызга үйбөй, азыр тынч заманда жашап атабызбы? Жөнөкөй эле адам болуп эле күндөн күнгө адам болуу кыйын дегенде, Чыңгыз Айтматов айткандай, күндүк адам болуп, ошол карап, жаныңдагы кошунаңбы же тууганыңбы орус сыркоодон алыс болуп атабы, жан дүйнөсү кыйналбай жүрөбү, же бир жарыгы тийдиби, же бир жаңы бир нерсени өздөштүрдүбү, бак тиктиби, же жан дүйнөсүнө бак тиктиби, ошону үңүлүп, же жакшы нерселерди көрүп, кубанып, ошону чыгарган, ошонун нерсесине ыраазы болуп эле жашаш керек. Азыр биз өтө эле бүт нерсеге шашып, баш отубуз менен кирише турган заман эмес дейин дегем. Анткени канчалык биз бир нерсеге жан талашкан сайын ошончо кубатыбыз сарпталат да. Кубат бул жан, рух, энергия, ал деген азайган сайын эмне болот? Биздин жаныбыз кичейип, акыры 2 грамм калып, анан денеден таштап кетет. Биз жаныбызды байытып, рухубузду күчтөнтүп, чексиз, ченсиз, жарык, түбөлүк жашоолорго бар болуп жашашыбыз керек. Жогорку акыл эске, жогорку аң сезимге, жогорку сезим туюмга. Ал үчүн ошол тунуп, ой илимин, сезим илимин өздөштүрүшүбүз керек. Ага акырындык менен биринчи табигый элебизге кайтсак, биринчи адам болсок, анан жетебиз. Анан эле көптөгөн кеңеш берген кеңешчилер көбөйүп кетти.
эми алар сүйлөгөндө жөн эле бир нерсени бир нерсе кылып өздөштүрүшүң керек да. Терминологияларын киргизе алып эле татаалдаштырып алганда жашоо өзү андай эмес. Жашоо жеңил эле. Жашоонун бир гана каарына калбасаң, эми табияттын ызгар суук ызгаарына калганы жайбаракат, жайдай болгон жеңил. Табияттагы эмне мындай байкасаңар, канча күн, түн, жыл ушул сен төрөлгөнгө чейин ошол өсүмдүк бир калыпта турат, бир үн чыгарбайт. Ошол сыяктуу кээде үнсүз болгонго, кээде тынч болгонго, кээде бир жок болгонго, кээде бир алардай баарын төгүп чачып бизге бергендей төгүлүп чачылганга биз ушул табигый жүзүбүзгө, табиятыбызга кандай биз жашоодо барбыз, кандайбыз өзүбүз, ошону гана көргөзүп жашаганга аракет кылышыбыз керек. Бар болуңуздар.